Урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар, урматтуу айыл чарба адистери, биздин видео сабагыбыз үрөндүк картошка өстүрүү агротехникасы боюнча даярдалган. Сабактын максаты картошка үрөнүн өстүрүүчү фермерлерге, үрөнчүлүк чарбаларга жана адистерге картошка үрөнүн өстүрүү агротехникасы боюнча кеңири маалымат берүү болуп эсептелет. Сабактын максаты, зарылчылыгы бул Кыргызстанда картошка негизги айыл чарба эгиндеринин бири болуп эсептелет. Бул эгин бир гана азык-түлүк жагынан эле эмес, бул өлкөнүн экономикасындагы мааниси чоң. Кыргызстанда картошка өстүрүү боюнча климаттык шарттары, ресурстары жетиштүү. Акыркы жылдарда картошканын өстүрүү аянттары кеңири өсүп жатат. Азыркы мезгилде картошка өстүрүүчү ишкерлер, чарбалар бир гана өзүбүздүн фермерлерди картошка үрөндөрү менен камсыз кылбай, картошка үрөнүн четке чыгарып, сатуу, анын артынан киреше алып келүү иштерин дагы жүргүзүп жатат. Мисалга ала турган болсок, Чоң Алай районуна караштуу картошка үрөнчүлүк чарба быйылкы жылда коңшулаш Өзбекстан фермерлери менен 100 тонна картошка үрөнүн жеткирип берүүгө келишим түзүлүп, ошондой эле картошка үрөнүн Өзбекстанга туруктуу түрдө жеткирип берүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Кыргызстанда картошка үрөнчүлүгүнүн кандай түрлөрү бар? Биринчи, картошка үрөнүн өндүрүүнүн оригиналдык түрү. Бул жерде негизинен лабораториялык жол менен жүргүзүлүп, меристемалык продукция алынат. Же болбосо, муну көбүнчө вирустан арылтылган картофель өндүрүү болуп эсептелет. Картошканын элиталык үрөнчүлүгү. Мында картошканын супер элита жана элита репродукциялы өндүрүлөт. Репродуктивдик үрөнчүлүк түрү. Бул жерде картошканын биринчи, экинчи жана үчүнчү репродукциялары өстүрүлөт. Үрөнчүлүктөн сырткары эми товардык картошка өндүрүүлөр болуп эсептелет. Товардык картошка өстүрүүчүлөргө биз жогоруда айтылып өткөн үрөнчүлүктүн түрлөрү кызмат көрсөтөт. Картошка өстүрүү кандай шарттарда, кандай эрежелер менен жүргүзүлүшү керек? Биринчи кезекте картошка үрөнүн өстүрүүнүн шарттарынан бири болуп, бул өстүрүлүп жаткан аймак же болбосо участок деңиз деңгээлинен 1800 метр жогоруда болуш керек, кеминде. Себеби мындай шарттарда картошканын илдеттери жана зыянкечтери аз болот. Айрыкча вирустук илдеттерин таркатуучу өсүмдүк биттери бул шарттарда жашай албайт. Жана өсүмдүктөрдүн илдеттеринин таркалышуусу өтө жай жүрөт. Мына ошондуктан эң биринчи шарттарынан бири бул деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте өстүрүлүшү керек. Картошка үрөнүн өстүрүлүүчү талаалар сөзсүз түрдө аралык изоляцияда болуш керек. Азык-түлүк картошка өстүрүү аянттарынан жана ит жүзү мурусундагы өсүмдүктөрдөн 100-500 метрге чейинки аралык изоляциялар сакталышы керек. Картошка үрөнүн өстүрүүдө которуштуруп айдоо толук сакталышы керек. Эгерде азык-түлүк картошкасы үчүн картошка өстүргөндөн кийин ал талаага 3 жылдан кийин кайта картошка эгилүү мүмкүн болсо, үрөнчүлүктө 1 жыл өстүрүлгөн картошка аянтына кайрадан 5 жылдан кийин кайра өстүрүүгө болот. Ошондой эле алардын алдыңкы эгиндери болуп, ит жүзү мурусуна кирген картошкадан сырткары помидор, баклажан, болгар калемпирлеринен кийин үрөндүк картошка өстүрүүгө мүмкүн эмес. Топурак азык элементтерге бай болуш керек. Себеби үрөндүк картошканын сапаттары, анын өнүмдүүлүгү, өнүп чыгуу энергиялары качан гана бардык азык элементтери менен камсыз болгон мезгилде жогорку деңгээлде болушу мүмкүн. Ошондуктан үрөнчүлүк картошканы өстүрүүдө тандалган участкада жогорку асылдуу топурактарда өстүрүлүшү керек.
Топыракты картошка үрөнүн эгүүгө даярдоодо алгач биринчи талааны мурдагы эгилген өсүмдүк калдыктарынан жакшылап тазалайбыз. Эгерде шарт талап кыла турган болсо, айдоо алдынан сугат жүргүзүү керек. Айдоодон алдын органикалык, фосфордук жана калийдик жер семирткичтер берилет, айдоо жүргүзүлөт. Айдоо жүргүзгөндөн кийин талааны мал алуу жүргүзүлөт. Ошондой эле тала четтерин же болбосо керектүү жерлерин кол менен дагы тегиздөө керек. Себеби талааны канчалык деңгээлде жакшы даярдап алсак, эгүүнүн сапаты ошончолук жогору болот. Үрөндү эгүүгө даярдоодо алгач биринчи болуп үрөндөрдү механикалык жабыркаган, чиригендери, илдеттерге чалдыккандар жана башка отургузууга жараксыз болгон үрөндөрдөн тазалоо керек. Ошондой эле отургузулуучу үрөндөрдү калибровкалоо жүргүзүү өтө жакшы натыйжаларды берет. Эгүүдөн мурда илдеттерге каршы дарылоо керек. Селестоп дарылоочу препараты менен дарылап эгүү сунушталат. Чачкычтар менен эгүүдөн мурда чачып дарылоо сунушталат. Картошка үрөнүн талагы отургузуу аба ырайынын жетиштүү температуралар башталганда жүргүзүлө баштайт. Мындайча айтканда, топурактын температурасы 7-8 градуска жеткенден кийин отургузуу иштерин жүргүзсө болот. Эгерде биз тоолуу аймактарда, мелүүн климаттарга ээ болгон региондордо өстүрүүнү эске ала турган болсок, эгүү мөөнөттөрү апрелдин аягы май айларына туура келет. Үрөндүк картошканын отургузууда схемаларды туура аткаруу керек. Үрөндүк картошканын отургузуу схемасы азык-түлүк картошканын эгүү схемасына кескин түрдө айырмаланат. Отургузууда жөөктөр аралыгы 70 см болууга тийиш. Ал эми отургузулуп жаткан үрөндөрдүн аралыгы же болбосо өсүмдүктүн аралыгы 15-18 см болушу керек. Мындайча айтканда, эгерде ушул схеманы сактай турган болсок, 1 гектарына 55 000 даанадан кем эмес болгон өсүмдүк отургузулушу керек. Отургузуу тереңдиги боюнча топурактын механикалык составына, тибине жараша болот. Оор, чополуу топурактарда картошканын отургузуу тереңдиги 6-8 см, ал эми жеңил, борпоң топурактарда 8-12-15 см чейин болушу керек. Жер семирткичтерди колдонууда биринчи кезекте картошка өсүмдүгүнүн азыктануу режимин жакшы билиш керек. Картошканын азык элементтеринин негизинен 3 топко бөлүнөт. Бул биринчиси макроэлементтер, буга азот, фосфор, калий кирет. Экинчиси мезоэлементтер, буларга кальций, магний, күкүрт болуп эсептелет. Ошондой эле аз өлчөмдө талап кылынуучу, бирок макроэлементтер эле мааниге ээ болгон микроэлементтер, булар иод, цинк, молибден, марганец жана башка микроэлементтер болуп эсептелет. Эми ушул азык элементтерин менен камсыз кылуу үчүн биз жер семирткичтерди колдонобуз. Жер семирткичтерди экиге бөлүнөт. Органикалык жер семирткичтер, булар табигый жер семирткичтер болуп, негизинен биз кыкты колдонобуз. Ошондой эле минералдык жер семирткичтер, булар жасалма жол менен алынуучу болуп, 1, 2, ашып барса 3 азык элементтерин өзүнүн курамында камтыйт. Берилүүчү жер семирткичтердин нормаларын так аныктоо бул топурактагы азык элементтеринин камтылуу даражасын аныктоо болуп эсептелет. Бул көрсөткүч лабораторияларда аныкталат. Бизде болжолдуу нормалар сунушталат. Бул азот азыгын 120-180 кг чейин берилет. Фосфордук жер семирткичтер 60 кг 90 кг чейин, ал эми калий жер семирткичтери 60 кг 80 кг чейин сунушталат. Үрөндүк картошканы өстүрүүдө өсүмдүктү коргоо, мындайча айтканда, зыянкечтерге, илдеттерге каршы күрөшүү
жолдорун туура уюштуруу чоң мааниге ээ. Себеби бул иш-чараларды туура уюштуруу түшүмдүн көлөмүнө, ошондой эле анын сапатына дагы түздөн түз таасир этет. Үрөндүк картошкаларды өстүрүүдөгү негизги зыянкечтер булар Колорадо коңузу, эң кеңири таркалган зыянкечтерден болуп эсептелет. Ошондой эле зымкурт же болбосо элдин арасында буну проволочник деп дагы аташат. Картошка күбөсү жана картошка коңуз бүргөчөлөрү болуп эсептелет. Акыркы эки зыянкеч картошка күбөсү менен картошка коңуз бүргөчөлөрү бул карантиндик зыянкечтер болуп эсептелет. Үрөндүк картошка өстүрүүдөгү илдеттерден козу карын илдеттери, бактериялык илдеттер жана вирустук илдеттердин бардыгы кездешиши мүмкүн. Козу карын илдеттеринен бул эң кеңири таркалган илдеттерден бири болгон бул котур же болбосо көбүнчө фермерлердин арасында буну парша деп атайт. Фузариоз илдети бул дагы ошо козу карын илдеттерине кирет. Ошондой эле альтернариоз илдеттери эң ошол картошканын өзүндө эмес, картошканын уруусу болгон ит жүзүм уруусундагы эгиндерде кеңири таркалган фитофтороз илдети дагы кеңири таркаган. Бактериялык илдеттерден үрөндүк картошкада көбүнчө кара шыйрак же болбосо черная ножка деп аталат. Орусчасында ал фермерлерде дагы ушундай терминде кең таркаган. Ошондой эле вирустук илдеттер дагы кездешет. Алар менен күрөшүү чаралары биздин фермерлердин арасында көбүнчө тилекке каршы негизги күрөшүүчү ыкманы химиялык ыкмадан башталат жана химиялык ыкманы негизги бул ыкма деп эсептелишет. Бирок үрөндүк картошканы өстүрүүдө бардык күрөшүү ыкмаларын колдонуу алардын иреттүүлүгү менен жүргүзүү чоң мааниге ээ. Эң биринчи кезекте илдеттерге каршы агротехникалык ыкмаларды туура жүргүзүү керек. Агротехникалык ыкмаларга бул которуштуруп айдоону сактоо. Үрөндүк картошканы которуштуруп айдоодо бул бир талаада үрөндүк картошка өстүрүлгөн жерге 5 жылдан кийин ошол картошка кайтып келиш керек. Азык-түлүк продукцияларында эми көп дыйкандар билишет, бул талап 3 жыл болсо, ал эми үрөндүк картошкада которуштуруп айдоодогу талоо бул 5 жыл эсептелет. Үрөндүк картошка өстүрүүчү региондордо көбүнчө бул бийик, мелүүн климатка ээ болгон зоналарда өстүрүлгөндүктөн, ал жердеги негизги картошкадан жакшы алдыңкы эгиндери болуп, булар дан эгиндери, көп жылдык чөп өсүмдүктөрү болуп эсептелет. Агротехникалык эрежелерге ошондой эле сапаттуу үрөндөрдү колдонуу чоң мааниге. Мындайча айтканда, репродукциясы жогору болгон үрөндөрдү колдонуу керек. Дагы агротехникалык иш-чаралардан маанилүүлөрү болуп, бул үрөндүк картошка өсүмдүгүн туура тамактандыруу же болбосо мындайча айтканда бардык элементтер менен камсыз кылуу болуп, жер семирткичтерди колдонуу системасын туура жүргүзүү дагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Себеби эгерде өсүмдүк канчалык деңгээлде талап кылган элементтер менен камсыз кылынгандан кийин анын зыянкечтерге, айрыкча илдеттерге болгон иммундук касиеттери жогору болууга бул жерде түрткү берилет. Ошондой эле эми физика механикалык ыкмаларды колдонуу. Бул биринчи кезекте талааларды, аянттарды отоо жүргүзүү. Себеби көптөгөн илдеттердин козгогучтары, айрыкча зыянкечтердин көбөйүүсүнө алып келүү, ушул жапайы чөптөрдөн келип чыгышы мүмкүн. Ошондой эле илдеттер башталган же зыянкечтер көрүнгөн жерде өсүмдүктөрдү алып, аны талаадан алып чыгып, жок кылуу максат ылайыктуу болуп эсептелет. Ошондой эле үрөндүк картошка өстүрүүдө зыянкечтерге жана илдеттерге каршы күрөшүүдө үрөндөрдү дарылоо бул агротехникалык иш-чаралардын эң талап кылган маанилүүлөрүнөн бири болуп эсептелинет. Азыркы кезде картошка үрөнүн эгүүдөн мурда селестоп препараты менен дарылоо жакшы натыйжаларды берип жатат. Өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден коргоодогу агротехникалык ыкма, биологиялык ыкма же болбосо физика механикалык ыкмалар жетишсиз болуп, зыянкечтердин жана илдеттердин саны талаада өзүнүн экономикалык
пароктон жогорулап кеткен мезгилде химиялык ыкманы колдонууга туура келет. Мына сиз көрүп турган таблицада үрөндүк картошканы зыянкечтерине жана илдеттерине химиялык жол менен күрөшүү сунушталган. Бирок бул химиялык препараттарды колдонууда, бул ыкманы иштетүүдө сиздерге эксперттерден, адистерден сунуш алып, кеңеш алып жүргүзүүнү биз сиздерге сунуштайт элек.